келечегине кызмат кылса. Мына кечеки кеткен Атамбаев паспорттан кыргыз дегенди өчүрдү эле. Кана жасаган референдуму, өзүнүн каалоосу, өзүмчүлдүк окшодубу? Жок. Өзүнө мүшкүл иш болуп атат. Жакын адамын камалып кетти. Чоролоруң жок болуп кетти же звотуң жок болуп кетти же армияң жок болуп кетти. Керт башың калды. Керт башың да бүгүн коркунучта турат. Кыргыз атты өчүрдү эле. Нечен кыргыз көтөрүлдү байкуш. Паспорттан 5-чи графаны алба. Үсөн кугушту сатты. Жок болуп кетти ал адам. Каркыраны сатты. Элин кемитти. Элин тентитти. Жерин кемитти. Кана? Бир жакшылык алып келдиби? Журт атасы Бокмурундун атасы мындайча айтканда. Айтып атпайм, ага байланыш берип. Бүгүнкү бийликтегилер эч кыргызга жакшылык алып келген жок деп кыскачачы. Бүгүнкү күнгө чейинкилер дейт. Анан ойлонууга туура келет. Бул кай жерден чын эле деп. Көрдүңүзбү мунаны? Өзүмчүл иштеп атат бу жерде. Көкөтөй ата. Сөөгү алайда чыйталады. Ошондон келатсам эртеси күн эртең менен. Эми кыргыздын касиети ошондо. Астын ала көргөнүндө. Кыргыздын касиети ошондо. Түш аянды талдай билгенинде, чечмелей билгенинде, аткара билгенинде, ишаратын түшүнө билгенде. Анан Көкөтөй ата ошентип атпайбы? Кыргыздын бүгүнкү күнгө чейин башчылары кыргыз журтуна эч жакшылык алып келген жок деп. Не кылды? Кана атыбыз жок калды. Паспортта эң биринчи мындай болуш керек. Керек болсо, фамилия ат жазылгандан мурун биринчи кыргыз деп туруп, анан ар жагы Баланчаевич деш керек. Анан туулган жылы. Анткени кыргыз дүйнөлү кийин кыргызмын деп паспорт алат деп берилет. Адам же пенде же арбай деп анан ошол бул ким? Бул улуу. Туулган жылын ылдый жактан карабай улуу деп туруп биринчи жазылып Баланчаева, Баланчаевна. Мына караңыз. Ал атты жоготту. Мына жок. Бүгүнкү башчылар эмне деп атат? Эми кыргызчылык колдонбой эле эми Ислам академиясы ачылыш керек дейт да. Кыргызды жоюп жок кылуу. Мына эгер азыр ошо ааламдык доордо өзүмчүлдөрдүн иштесе, эч кандай иштебейт, ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анан кыргызды булар эч жакшылыкка, адамзатты алып чыга албайт. Бу жерде эволюция болуш керек. Эволюция. Болбосо революция болот. Мына. Бул чындык. Азыр эволюция жол менен адамды улуулукка алып өтүп кетиш керек. Мына, биз аракет кылып атабыз. Айланайын мусулман, сен жериби мени? Сен мо ааламда илимден сен акылдуу болуп кеткен жоксуң. Сен мо асмандагы ата тег арбагыңан акылдуу болуп кеткен жоксуң. Кел, эволюциялык жол менен кыргызды өстүрүп кетели, адамзатты куткарып кетели.